Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. 15 саат болду. Дордойдо кездеме саткан дүкөндөгү өрт толук өчө элек. Кече кечинде Свердлов районуна караштуу Дордой базарында чыккан өрт азыркыга чейин өчө электигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Кече саат 20:30 Дордойдогу Алтын Тоо базарындагы текстиль материалдарын саткан дүкөндөн өрт чыккан. Кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 4 өрт өчүрүүчү бригада, Бишкек шаардык куткаруу кызматтары тарабынан 5 куткаруучу, штаб жана кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу, Ички иштер министрлигинен 4 экипаж жана тез жардам кызматынан 1 бригада тартылган. Өрт саат түнкү 12-лерде чектөөгө алынган. Дүкөндүн жалпы аянты 450 чарчы метрди түзсө, анын ичинен болжол менен 200 чарчы метри күйгөн. Азыр өрт толугу менен өчө элек. Адатта текстиль материалдары кеч өчөт деп айтылат маалыматта. Учурда 2 өрт өчүрүүчү бөлүм кызмат кылып жатат. Өрттүн келип чыгуу себеби жана келтирилген материалдык чыгымдар такталууда. Булак Спутник Кеч. Садыр Жапаров 2010 жылдагы апрель жана июнь окуяларынын бетин ачам. Президент Садыр Жапаров оппозиция кезинде куугунтукталып жүрүп, чет өлкөдө жүргөн жеринен видео кайрылуу жасаган. Анда ал Кумтөр алтын кени 2010 жылдагы апрель окуясы, Оштогу июнь коогалаңы боюнча чындыктын бетин бийликке келип калса ача турганын убада кылган. Анын видео кайрылуусу учурда актуалдуу темага айланып, элдер убадасын аткарабы деп үмүт кылып жатышат. Булак Компресс. Бул эле иш эмес, мындан башка дагы бир топ иштин бетин ача турган иштер алдыда турат. Кудай буюрса, аманчылык болсо, ал иштердин бардыгын бетин ачып чыгабыз. Убагы келет. Эртең Кудай буйруп мен бийликке келип калсам, ушул иштердин бардыгын ачып, ким күнөөлүү экен, Кумтөрдү кандай элге жеткирген болсом, чындыгын. Мына ушул 2010 жылдагы апрель окуясында жана 2010 жылдын июнь окуясындагы күнөөлүүлөрдүн бардыгын ачыкка алып чыкканга күчүбүз жетет. Амурдагы вице-премьер-министр Максат Мамытканов өкмөттүн курамына кирбей калышы боюнча пикирин айтты. Бул тууралуу ал Супер Кеji порталынын галстуктар долбоорунун алкагында билдирди. Октябрь окуясынан кийин түзүлгөн өкмөткө келгенде реформаларды жасайбыз деп келгенбиз. Ошондо элдин алдында реформаны аткаруу бийлигинен баштайбыз деп убада бергенбиз. Эл өтө көп акча сарпталган мекемелерди жоюуну талап кылган. Биринчи күндөн баштап өкмөттүн курамы боюнча комиссия түзүлгөн. Комиссиянын жыйынтыгында жаңы өкмөттүн түзүмү сунушталган болчу. Жаңы түзүм президенттин чечими менен кабыл алынды. Буга чейин 4 вице-премьер-министр бар болчу, кыскартылды. Элдин алдында берген убаданы аткарган үчүн биз муну туура кабыл алдык. Мамлекет жетекчилери башка кызматты сунуштаса көрөбүз. Улукбек Марипов мага телефон чалып сүйлөшкөнбүз. Ага чейин Садыр Жапаров менен сүйлөшкөм. Алар силердин тажрыйбаңарды колдонобуз, сунуш болсо четке какпагыла деп айткан. Биз эл үчүн иштегенге макулбуз дейт ал. 5 мартта Аксы районундагы чек арадан мыйзамсыз түрдө мал айдап өтүп жаткан адам кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, чек арачылар Аксынын таза суу аймагынан Кыргызстандын 1990-жылы төрөлгөн тургунун кармашкан. Ал Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз түрдө 10 баш жандык малды айдап өтүүгө аракет кылган. Ал тиешелүү кызматтын өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Алдын ала маалыматка караганда, малдын жалпы баасы 150 000 сомду түзөт. Булак Турмуш Кеч. 9 мартта Бишкекте чоң митинг өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири Жеңиш Молдохматов кабарлады. Тынчтык митингинин талаптары: биринчи, парламент таркасын. Экинчи, бюджеттен легитимсиз парламентти каржылоо токтотулсун. Үчүнчү, президент тез арада парламенттик шайлоону жарыяласын. Төртүнчү, конституциянын долбоору жаңы парламентте кеңири талкууланып, эл тандоосуна коюлсун. 6 мартта Москва шаарында Кыргызстандын Орусиядагы сулуусу сынагы болуп өттү. Маалыматка ылайык, Орусиянын бардык аймагынан келген 20 сулуу баш байге үчүн күч сынашкан. Сынактын катышуучулары өз өнөрлөрүн көрсөтүшүп, 2021 жылдагы сулууну аныкташкан. Булак репортер. Ысык көлдө 2 оорукананын курулуш иштери башталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты.
Маалыматка ылайык, ооруканалардын курулуш иштерине 34 миллион сом кетет жана бул сумма толугу менен Ас-Сафа борбору эл аралык коомдук бирикмеси тарабынан каржыланат. Ооруканалар Санташ жана Кутургу айылдарына курулуп, алдын ала ушул жылдын декабрь айында аякташы күтүлүүдө. Курулган объектилер Ас-Сафа борбору тарабынан эл аралык класстагы жабдыктар менен камсыздалат. Ооруканалардын капсуласын салуу аземине саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев, Ас-Сафа борборунун жетекчиси Ибрагим Мальсагов, өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев жана медицина кызматкерлери, жергиликтүү тургундар катышышты. Кара Буурада 40 жумушчу орун түзөбүз деген жаш жубайлар президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Кечээ 6 мартта Талас облусунун Кара Буура районунун Чоң Кара Буура айылынын тургундары жаш жубайлар Моңолбаев Алмазбек, келинчеги жетимиш кызы Нурпери менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жасашты. Жаш жубайлар Кара Буурада 40 жумушчу орун түзө турган тигүү цехын ачып, продукциясын Москвага экспорттоо үчүн бизнес долбоор жазышкан. Жери алтын кени таластыктар үчүн берген каржыдан грант алуу үчүн кайрылышканда, ал акчаны кармаган Бакубат Талас уюму грант бербей жатканына нааразы. Булак Кыргыз Today. Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык аялдар күнүнө арналган аялдар менен жолугушууда билдирди. Президент менен жолугушууда катышуучулар билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жеңил өнөр жай жана спорт тармактарындагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Өз кезегинде мамлекет башчысы билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы кадрлардын айлык акыны көтөрүү маселеси артыкчылыктуу болуп саналат деп белгиледи. 2021 жылы 1 июлдан баштап медиктердин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Мен 100%га чейин деле көтөрө бермекмин. Тилекке каршы бул жылдын бюджетинин алкагында биз 40%га гана көтөрө алабыз. Бирок мен бул багытта иштер улантыларына ишендирип кетким келет, деди Жапаров. 1 июлдан тартып дарыгерлердин айлыгы көтөрүлөт. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек шаарындагы азык-түлүк жарманкесине барып, жарандар менен сүйлөшүп жатканда билдирди. Өкмөт башчынын айтымында социалдык секторго көңүл бурулбай калбайт. Пенсия, жөлөкпул, социалдык сектордогу айлык акылар кайра каралып чыгат. Экономикалык кризиске карабай, бизде ички резервдер бар, деди Марипов. Булак Баракелде. Бүгүн 7 мартка карата соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда дагы 44 адамдан коронавирус табылды. Мурда ооругандардын арасынан 46 адам сакайды, каза болгондор жок. Илдет жуккандардын эң көбү Бишкек шаарында 21, Ысык-Көл облусунда 12, Чүй облусунда 5, Нарын облусунда 4, Ош шаарында 2 адамдан оору чыкты. Ош, Жалал Абад, Талас, Баткен облустарынан ооруга чалдыккандар аныкталган жок. Инвестициялык климатты жакшыртуу жана ишкердиктин укуктарын коргоо максатында президент ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул бизнеске эмне берет? Эч кандай текшерүүлөр болбойт. Жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттордо каралууга тийиш болгон экономикалык кылмыштар боюнча кылмыш иштерин козгоо жана тергөө токтотулат. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана ишкердиктин субъекттеринин банктык эсептерин текшерүү токтотулат. Коррупцияга, кызматтык кылмыштарга жана ишкердикке мыйзамсыз текшерүүлөрдү жүргүзгөн кызматкерлер жоопко тартылат. Ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын укук коргоо органдары тарабынан мыйзамсыз жана негизсиз аракеттерден коргоо максатында кылмыш жана кылмыш процессуалдык мыйзамдарга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет. Ушул жарлыктын аткарылышын камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жүктөлгөн.